кулчулук дегенде эле Советтер Союзуна чейинки байыркы орто кылымдарды элестетебиз. Бирок кулчулук биздин күндө дагы жок эмес. Дал ушул эгемендүү, эркин мамлекеттер арасында дагы адамдарга үстөмдүк кылган кулчулук кул катары колдонгон учурлар кездешет десе, чындыгында таң калсаңыз керек. Мына ушул 21 кылымда кулчулук кандай орун алып жаткандыгын алдыдагы жарым саат бою кулчулук темасында сөз кылабыз. Негизи мына сөз маселе башынан болсун да, кантип ушундай бир кулчулукка кабылып калдыңыз? Эмне болуп бардыңыз эле? Аяка эмнеге баргансыз? Качан баргансыз? Мындай болгон го. Мен 1995-жылы Турдуй Курмакул деген бизди апарып, Кыргызстанга апарып, Казакстанга апарып, казактарга сатып жибергенде калтым экөө. Эмне деп алып барды эле? Сиз эмнеге алып киши менен баргансыз? Темеки иштей барган, бир темеки иштейсиң деп апамдан алдап мени алып чыгып кеткен го. Мен Казакстанга барайын деген оюм болбоду. Курмакулда темеки баштапты, темеки иштейбиз, акчаны көп табабыз. Канча жашта элеңиз? Онда ол кезде 28 жашында. 28 жашта. Эми тамекиде иштейбиз деп ээрчитип барган экен. Анан кантип кулчулукка кабылып калдыңыз? Эмне болуп бул окуяга кабылдыңыз? Турдуй Курмакул деген мени апарды казактарга сатып, өзү катынөккө качып жоголуп кетти. Качып кетти Кыргызстанга. Мени Казакстанга апарып таштады да, өзү катынөккө качып кетти Кыргызстангачы. Паспортуңузду берип койгон элеңиз? Паспортумду сол алып кеткен Курмакул. 23 жыл бою кулчулукта жүрдүм, корболуп. Кыйналган күндөрүм болду. 21 кылымдагы кулчулук деген эмне экен? Эмне кылдык? Кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Биринчи жылдары, мына барган жылдары да кандай иштедиңиз? Барган жылдары көп кыйынчылыктар көрдүм. Кыйын болду алам. Паспортум жок болгондон кийин алам кыйын болду го. Жашай албайтын болдум дедим да. Кетейин десем 2-3 кирет качып кеттим, кадайындар кайтып вирус табап, иштейсиң, кетпейсиң, документиң жок, каргатсын деп. Үйүнөн чыгарбай иштетти го, жумуштарын иштетип алып, бир тыйын бербейт. Эмне кызматтарды кылдыңыз эми? Мен мал каратып, эшиктерди сыпыртып, колдагы иштетет го, мен болгон чыгардым. Таштарды, темир таш, көрбөгөнү көрдүм го. Басыма көп закым тийди. Менин кулагым да укпай калды. Урап эле? Урат, кулакты урат. İstebeysin. İste. Sesi istedi Murat var. İşte Cemal olsan bu görsetpeyt. Vertiğin verspeyt. Tamam böyle kiyim böyle böyle vurup soğuk. İste Cemal olsan oldu. Türkiye kadına bir geret, özü bir geret. Gün görsetpeyt. Качууга көп эле жолу аракет кылган болсоңуз керек өзү, көп эле жолу. Көп эле аракет кылдым качууга. Айда мени кармап алып, үйгө алып келип чыкпайсың. Эч кайда чыкпайсың деп үйгө алып келип уруп отуруп коет. Дарыдан качып келатканмын. Өзүм болгон, өзүм устап алды. Өзүм машина жолу болгон. Өзүм кармап алды, Sonra elдің көзінше ұрып мен үстей қылды ғой. Барбайсың қылысыңа сенің документің жоқ, қамасып жатайын. Мына жеріне темірмен ұрды ғой. Мына жеріне маңдай жарық. Адырдағы? Ана қатын деген чайнекмен асырды, мен қайнақтым. Мен күй қалған ба? Мына ол тағы сізге ошодан қалған оқиды, мына? Шуға? Өзім ана не, сұндай пасымен жағып, жазылды ғой. Көп қарлық көрдім. Ұрып соққыдан құлағыңыз жақсы ұқпай қалған оқиды? Ұрып соққыдан мына ұқпайды. Жаныма жақын отырған адамдар болған, қаттақырас жүрді болған. Жалғыз қалып көрінген қолын істей бердім. Көрінгөндөн дегенде сізді мындай алып барып бир эле адамга сатканбы же мындай
Жалпы эле кимдин жумушу чыкса ошого эле эрişип барып эле жумшай беришкенде. Жок, бир адамга сатып кеткен го. Ким деген адам болгон ал? Мунун асылын айтайынбы? Бирлик деген адамга саткан го. Бирлик? Не? Ошол Алматыда Терек деген жерге турган го. Кайсы район эле Алматыда? Челек району. Челек району. Иә. Челек. Ол бирлик мени башка адамга саткан. Жанымга кайсы бар. Биринен бирине сатып өткөрө беришкенде. Канчанын адамдын колунда жумуш кылдыңыз? 3 адамдан. 3 адамдын. Мындай тамактанганда чогуу эле отуруп тамактана белеңиздер же сизди мындай өздөрүнүн үйүнө киргизбейт беле? Жок. Анда сен айткандай ондай эмес го. Өздөрү тамагы сүйүп эмне кылат? Такыр кошпойт. Жок, мен такыр кошпойт аны. Барананын жанына бар, тамагына барып берем. Аны барып берем, аны кылып сөйдүм. Казан түндөгү мисер дегендей. Кулчулуктун мындай азаптуу күндөрү жылда уланат. Күндүзү кечке тамеки талаасында иштеп, кечкисин кожоюндун үй иштерин канчалык жакшы жасаса да, ысык тамак түгүл, жылуу сөзүгө зар болуп жашайт. Бирок 5 манжа бирдей болбогондой эле, тамеки талаасында ак эмгек менен тиричилик кылган карапайым, жакшы адамга жолугуп турмушка чыгат. 1996-жылы турмушка чыккам го. Жолдошуңуз дагы алардын мындайча айтканда кул болуп иштей беле жалданып? Жок. Кандай адамга турмушка чыктыңыз эле? Адан кийин деле кулчулук улана берди дегендей. Чыккандан кийин мен бир 9 жыл жашадым. Бирай стройкада үй куруп, сондай жумуштар иштеди го. Анан кийин ооруп калды. Сол күйөө өлгөндөн кийин көрмөгөн азапты көрдүм го. Катакчы көп кыйынчылыктар көрдүм. Иттин күнүн көрдүм го. Итти далады томго тастап койгондон бери каттык мандарды алып жейдим. Аш калып. Ой, маған қарағанда ит жақсы өмір сүреді ғой. Ой, ит баяғыдағы иттің не болып қалыпты. Үйүңүздөн көп чыгарып коюшту го. Тамақ беріп аш қойған күндер болды ғой. Сол кезде тастап қойған қапталандарды алып келіп, чайға жуйт деді. Мен көрген күнде ешкім көрмесін. Багы жокко дагы жок дегендей, жолдошунан ажыраган соң кайын журту жалгыз кызын тартып алат. Учурда кызы 22 жашта, турмушка чыгып, өз алдынча оокатын кылат. Кызымды, бул казактын кызы, сенин каның эмес, бул казактын каны деп тур. Мен кызымды тартып алса беришпейди, бербей койду го. Сонан кийин мен көчөдө калдым го. Купчуктуга бар. Каяка барсаң, сояка бар деп. Купчукта мен көчөдө калдым. Сизге канчалык оор болуп атканын түшүнүп атам. Onun баары ичинде турган, баарын айтып берсең көп. Көз алдыңызда, Баары көз алдымда тур, айтып берсең көп китап болуп кетет. Сиз кеттиңиз, апаңыздан сурап кетип, канча бир туугандарыңыз бар эле? Туугандарыңыз сизди издебедиби? 9 бир тууганбыз го. 9 бир тууган болсоңуз, анын бири деле сизди издеп, ушул жакынкы Казакстанга бара алган жокпу? Же билбейт беле кайсы шаарга кеткениңизди? Билишпейт да. Кайда экенин кайдан билет? Билишпейт да. Мен тирүүмүн, жакшы жүрөм, же мени алып кеткиле деп бир кат жолдосоңуз боло беле ошол жерде? Өзү эмне кылам? Кимге айтам? Айтылган адам да бул. Тагдырым ушул экен деп эле моюнсунуп жашай берипсизден да. Сазым аралы болду. Сойга жүрө бердим да, кандай кылам? Жүр жардам беребиз, жүр Кыргызстанга кеттик деген адамдар болбоду го. Ошо 95-жылы ошо Турдуев Курманкул деген алып кеткен да, апамды ошо үйүндө жашап жаткан жерден апамды да алдап, кызыңыз Казакстанга барып тамекиге иштеп, сизге акча салып турат.
деп буну алып кетет. Анан эми ошо боюнча эми биз деле жакшы ниетте жүргөнбүз, эми иштеп жүрсө керек. Эми келет деп эле келет деген үмүт менен жүргөнбүз. Анан биз деле издедик, ЛТР каналдарга бердик, кайдасын передачаларга бердик, Казакстанга каттагандарга эме кылдык. Ушу көргөн билгендер болсо айтып деп койгула деп. Эми бунун кеткен боюнча дайынсыз болуп кетти да, буну же бир көргөн адам жок. Жогоруда айтылгандай Зура Болтоева Каракулжар районундагы Телман айылынан болот. 9 бир туугандын 8-си. 23 жыл бою дайынсыз жоголгон бир тууганын туугандары кайдан издээрин билген эмес. Каарыган энеси көз майы түгөнгүчө жол карап жүрүп көз жумат. Апам нече жолу барып, Курманкул, ошо кызымды сен алып кеткенсиң, алып келип бергениң кызымды деп үйүнө нече жолу барганда, о Курманкул болсо, кызыңыз жакында келет. Эме болбоң, кыжалат болбоң деп алдап жүрүп, акыры апам бара бергендиктен ол ошо Каракошкордо үйүн сатып Карабалтага качып берген ол. Карабалтага качып берген. Анан апам менен карыган неме анан Карабалтага бара албай ыйлап жүрүп, ушу мына эми 2015-жылы өтүп кетти. Ушу жүрөгү ооруп өтүп кетти. Өзі ана Куштарбек барып, мен ана bir bauruма birine жоғалып кеткен қырғыз. Соны іздеп дарауға барған ғой. Соны мені көре қалып, ой әже, сіз қырғызсыз деген. Я, мен қырғызмын дедім ғой. Қадерден боласыз? Мен Қарақұлжадан боламын дедім. Қадерден деп Телман айылынан боламын. Айттым ғой. Ежелеріңіз бар ма? Bir туғандарыңыз бар ма? Ата-анаңыз бар ма? Бәрін айтты ғой. Айттым, жоғым жоқ, бәрін бардай қылып айттым. Мен Құштарбек келіп мана несіне тартып алды ғой, телефонына. Мен айттым, маған жардам бергеле Қырғызстанға баруға жардам бергеле дедім ғой. Мақұлдап кеткен. Ал көбүнчө мал кайтарып жайлоодо жашаган. Бир күнү алар турган жайлоого тууганын издеген кыргыз жигит барып калат. Зура Болтоеванын кыргыз экенин угуп, телефонго тасмага тартып алат. Мына ошол тасманын арты менен үзүлгөн үмүт жыянданып, туугандары издеп баштайт. Каердан баласы айтып коюңуз өзүңүз. Оштон го Совет району. Совет районунан, Я Телмен ауылынан. Бер атыңыз ким? Зура. Фамилия? Фамилия Болтоева. Болтоева Зура. Я Болтоева Зура. Кайсы жыл колосуз? 67. 67. Кайсы жылы келгенсиз? 95-жылы келдим. 95. 95 келдим го. Ошол боюнча ошол жерде жүрөсүз. Документиңиз жок экен, Документин бири алып койду, бар болгон. Бар болгон. Я. Сиз туугандарыңызды издебей атабы? Туғандарым 20 жыл болдық, издеген жоқ. Армандадым ғой, мен ана мекені бассам, ойнап кіріп тұрсам, бір туғандарым жырғап тұрсам деп ойладым. Сол арманыма жеттім міне. Ошо мен үйдө отурсам, ошо эме болуп калды, звонок болуп калды. Анан кийин телефонду алсам, ошо акамдын баласы звонок кылып калды. Ошо Зура эжени бир бала эме кылып келди, үйгө издеп келди деп калды. Анан эме дедим, мен айттым, азыр болуп видеосун жөнөтөм деди. Мен о сиңдимкине бардым, сиңдимдин үйүнө барып, анан ошонун телефонунан видеосун жөнөттү. Видеосун жөнөткөндө анан кийин ошо биз видеону алып алып, анан кийин ошо Кызылай коомуна, мына МИТтерге, ошолорго арыз менен кайрылдык. Анан эми Кудайдан болуп ушуларга рахмат, ушулардын жардамы менен, ушу мына Куштарбек укамдын жардамы менен, ошо видеосу дагы бар. Ошолордун жардамы менен келип калды ушу. Анан эми ошо сиз күткөн, сиз ойлогон күндөр келип, мекениңизге келипсиз, бул жакта кандай кабыл алышты? Деги эле эми документ иштеринди кандай бир каяка жайгаштыңыз дегендей. Азыр эми атаңыздын үйү алда качан эле башкалардын үйүнө айланып кеткен болсо керек. Каяка барып жашап атасыз? Азыр мен ана сиңдимдин үйүндө отурам. Сиңдимдин үйү тар, келини баласы бар. Кызы бар, төртөбүз, мен биз бесемиз bir tar bir комната үйдө турабыз. Жашабыз кыйын. Апамдын үйүн мен Казактан келгенче ана акамдын аялы Зымырат деген бузуп, ордуна үй салыпты. Мени кылып. Ушундай элдер жайгашып калышты сиз келгече 23 жылда. Үй тартып алыпты. Сону апамдын үйүн алышым керек. Аяқта бір иштейин деген немелер барбы? Паспорт документ ала алдыңызбы? Документ ала албадым ғой күндө. 6 күн, 7 күн болду.
күндө барабыз, жолго акча да таппай калып. Күндө барабыз, жок, ана жака жумшайт, анан алып кел деп жумшайт. Жардам беребиз деп коет, бербейт го. Кайра өзүнүн да паспортун бербейт. Ит кырбастı го. Күндө ит. Мен сүйүнүп келген макырдан, мен барып документимди жасайм. Өзүм жалгыз жүрүп үйдө турам. Мен жумуш иштейм, ай болом деп мактанып келем. Келсем жардам беребиз деген паспорту. Бул жакта деле кыйынчылыктар дебейсизби? Бул жакта ошо кыйынчылыктар бар. Жумшай берет, ана паспорт справка алып кел, разаны справка алып кел. Келгенден бери мына эми документтин ала албай атабыз. Паспортты ала албай атабыз. Мына Каракулжага канча 6-7 жолу бардык. Ар күнү барсак бир справка алып кел дейт. Бир жерден бир күн бир справка алып барсак, дагы бир справка алып кел дейт. Ошо менен мына 6-7 күндөн бери ушу мына келгенден бери барып атабыз. Эч жыйынтык жок. Ошо паспорт ала албай атабыз азыркы мезгилде. Эми азыр ошо мектептен справка алып кел дейт. Бунун мектептен бүткөнүнө канча жыл болуп кетти. Ону деле алып бардык. Кече ошо завуч баладан справка алып бардык. Эми осо ажырашкандыгы тууралуу дейт, ЗАГСтан дейт. Ону ал эле эмеде иштеген аял айтат, мен 20 канча жылдыкты мен издешим керек, мен азыр убактым жок деп бизди кече ошентип кууп салды. Айкырып кыйкырышып ЗАГСтан кууп салды бизди. Анан кийин эми бул деле сиңдим деле айтып атат, эми паспорт бербесе отказ кылса майли бербейбиз дегеле, мен сотко барам деп бул дагы капа болду да, ыйлап сыктап. Кыргызстанда жардам берем дегенден сүйүндүм эле. Кайра мени берге алып кел, мен эме болдум, кыйналып кеттим мен деп. Кече кечке ошо ачкарын кече кечке жүрдүк, ошо ЗАГСтын айланасында, поштанын айланасында жүрдүк. Мындан ары канча жашайын деп атасыз? Паспорту да аласыз. Анан дагы эмне максаттарыңыз бар? Документimi алсам, bir үй болса, жумушка кирип алсам болду. Өзүм күнүм көрүп кетем. Жумуш кылып эле. Иә. Адам укуктары жана эркиндиги ажыратылгыс. Булар бир адамга төрөлгөндөн эле берилет. Эч ким, эч качан адамгерчиликсиз мамилеге, басмырланууга дуушар болуусу мүмкүн эмес. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары конвенциясына кол койгон бардык өлкөлөргө тиешелүү, анын ичинде Кыргызстан жана Казакстанга дагы. Зуура Болтоевага окшоп, укугу бузулган чакта кимге кайрылаарын билбей карайлап турган карапайым элге мамлекет өзүнүн бар экендигин билгизип, андан кабар алып койсо, бул мамлекеттин камкордугу деп эсептелмек.